Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана кесиптештер. Бүгүн биз Multirok сайтына катталуу, тест түзүү жана кантип кайтарым байланышты алсак болот деген темада сабагымды баштамакчымын. Ал үчүн кадимки эле Google Chrome'го киребиз. Мындан биз Multirok деп жазып издеп алабыз. Бул сайтта мен катталгам. Бул бардык мугалимдер үчүн иштейт. Биз мына бул жерден тилди өзгөртүп алсак болот. Кыргыз тилге да иштейт, жана орус тилинде да иштейт. Бул жерден муну басабыз. Мен бул Multirok сайтын көп колдоном. Мына бул жерде менин өзүм сайтым ачылып турат. Мында бир канча тесттерди түзүп, алар боюнча окуучулар менен кайтарым байланышты жүргүзүп келүүдөмүн. Анда эмесе сиздерге ийгилик каалайм. Биз башынан катталууну баштайбыз. Мына биз Multirok сайтын Google'дан издеп жазып алгандан кийин биз бул жерде зарегистрироваться дегенди басабыз. Кийинки бөлүм. Бул жерге биз өзүбүздөн электрондук поштабызды жазабыз. Электрондук почта бардык мугалимдерде бар. Андан кийин придумайте пароль. Бул жерге биз өзүбүз унутуп калбас үчүн паролдубузду жазабыз. Кийинкиге дагы ошол эле паролду кайталайбыз. Бул паролду унутпашыбыз керек. Бул сайт телефондо да иштейт, жана ноутбукта да иштейт. Экөө менен тең иштеп, тесттерибизди түзүп колдонууга жеңил программа. Анан бул жерден биз я учительди басабыз дагы, получить свой сайт. Муну басып коебуз. Кийинкиси. Бул жерге мына бизге бир канча суроолорду берип жатат. Өзүбүз жөнүндө толтурабыз. Иштеген жумушубуз жөнүндө толтурабыз. Андан кийин өзүбүздүн билимибиз жөнүндө дагы толтурабыз. Булардын баарын толтуруп бүткөндөн кийин бизге экинчи барак ачылат. Мына бул жерде фамилия, өзүбүз жөнүндө толтуруп чыгабыз. Андан кийин мына бул жерде бардыгын жазып өткөндөн кийин сохранить деген бөлүмүн басабыз. Биз өзү профиль дегенди баса турган болсок, анда бизге моундай булутча чыгат. Бул жерге биз өзүбүздүн сүрөтүбүздү да койсок болот. Сүрөтүбүздү выберите файл мындан алып келип, биз бул жерге загрузить кылып сактап алабыз. Мына биз эми бул жерде кайра өзүбүздүн сайтыбызга өтөлү. Кантип тест түзүп баштайбыз. Мынакей тест дегенди ачабыз. Менин бул жерде бир канча тесттерим жазылган. Мынакей. Анан бул сайттын эң жакшы жери ар бир жазган тестке, же болбосо ар бир жазылган аткарган ишибизге жараша бизге свидетельство жана сертификаттарды берип турат. Жана ошондой эле бул жерге блок жазсак болот. Бир блок 2 файл жүктөгөнүбүздө бизге моундай грамоталарды бере баштайт. Бул жерде бизге тапшырмалары бар. Ошолорду аткарсак, бизге грамоталарды берет. Эми тестти кантип түзөбүз? Добавитти басабыз. Тест жөнүндө
маалымат жазабыз. Мисалы мен физикадан тест түзө турган болсом, физика деп жазам. Эми бул жөнүндө баяндоо жазабыз. Мисалы физика сабагынан тест ала турган болсок, тесттик тапшырмалар деп жазсак болот. Кийинки бөлүмдө категория тандоо. Биз бул жерде категория же болбосо предметти тандайбыз. Кайсыл предметтен түзүп жатсак, биз ошол предметти тандап коебуз. Мисалы мен физика деп коеюн. Классты тандайбыз. Кайсы класска түзүп жаткан болсок, ошол классты белги коебуз. Мисалы 4-класс деп калды. 4-класс физикага кирбейт, мен 7-классты тандайын. Бул жерде кайсы учебникти тандайсыздар, муну да койсок болот. Обычный эле тест. Анан биз могу жерден убакытты белгилеп алсак болот, канча убакытта бүтүш керек. Эгер 20 минутта берилсе, анда биз пятичканы басабыз. Эгер мындан көбүрөөк же азыраак көбөйтө турган болсок, анда биз бул жерден белгилеп басып алабыз. Андан кийинки бөлүм создать тест. Биздин тестибиз түзүү бөлүмү сакталды. Эми бул жерде новый вопрос. Биринчи суроону түзүүдө бул жерге өтөбүз. Бул тестти түзүүдө бул жерде YouTube'дан видео жүктөсөк да болот, сүрөт жүктөсөк да болот, жана башка бир жактан ссылканы алып келип койсок да болот. Жана биринчи, экинчи тапшырмаларды бул жерден койсок да болот. Биринчи суроону мен баштайын. Физика кайсы тилден алынган? Мына бул суроону түздүк. Бул жерде эми жоопторун кантип белгилейбиз? Жооптору керек сөзү дейли. Андан кийин латын сөзү. Андан кийин француз тилинен алынган дейли. Эгер биз дагы вариант кошо турган болсок, добавить вариант кылсак, астына бөлүмүнө чыгат. Эми биз бул жерден кайсы варианты туура болсо, ошону биз монтип белгилеп коюшубуз керек. Андан кийин ар бир суроону түзүп жатканда, бул тестти биз суроону сохранить вопрос алабыз. Мына биздин суроолор сакталып атат. Эми биз кийинки эмеги тапшырмага кантип өтөбүз? Мына биздин биринчи суроо сакталды. Экинчи суроого өтүш үчүн добавить вопрос кылабыз. Экинчи суроону азыркыдай эле жерге жазабыз. Экинчи суроо. Физика эмне жөнүндө илим десек, жөнүндө илим. Бул жерге жоопторун жазабыз. Жаратылыш дейли. Өсүмдүктөр жөнүндө дейли. Жана бул жерге медицина деп коелу. Эми сиздерге болжолдуу түрдө көрсөтүп атам. Жанагыдай эле вариант кошо турган болсок, биз бул жерден жазабыз. Кайсы жооп туура болсо, аны биз белгилеп коебуз. Эгерде бизден булга туура эмес жооп жазып ала турган болсок, удалить вопрос. Эми биз бул тапшырмаларды сохранить кылабыз. Эми бул жерде мынакей биринчиден биз иштеп көрөбүз. Мына бул жерге фамилия жазылат. Туруспаева дейин. Атым Элиза. Мына окуучулар мына ушинтип иштешет. Мына бизге тапшырма чыкты. Биринчи суроо: физика кайсы тилден алынган? Туура жообу
керек дейін. Бұл жерде әрбір берілген жоопторду кайра сохранить деп басып турабыз. Кийинки тапшырмабыз экинчи. Физика эмне жөнүндө илим. Азыркы эле биз жаратылыш жөнүндө илимдейбиз. Бұл жопту да сохранить кылалы. Мына бұл жерде бизге физика кайсы тилден алынган? Грек тилинен алынган. Тестти тапшырып бүткөндөн кийин окуучу завершит кылат. Окуучуларга берүүдөн биринчи мына өзүбүз монтип текшерип алсак болот. Мына жол жүрүү убактысы дейт 51 минутада бүттү. Толугу менен тапшырмалар 3 тапшырма аткарылды. Чыныгы туура. Балл чыгып атат. Бул жерде канча процентке жооп бергени дайындалып турат. Эми биз бул тестти окуучуларга кантип беребиз? Кайтарым байланышта кантип жүргүзөбүз? Баштапкы бөлүгүн өтөбүз. Баштапкы бөлүгүн өттүк. Мына ушул жерде тестти түзүп баарыгын сактагандан кийин биз кайра эле тест бөлүмүнө өтөбүз. Мына бул жерде биздин физика деп азыркы эле түзгөн тестибиз турат. Бул боюнча биз эгер кайра кошумча киргизсек редактировать деп басабыз. Окуучулардын результатын көрсөк муну басабыз. Ал эми окуучуларга тестти жөнөтүүдө раздать тестти басабыз. Мына бул жерде бизге ссылка берилди. Мына ушул ссылканы белгилеп алып копировать. Анан биз WhatsApp'тагы группаларга тарата алабыз. Эми окуучуларга берилген тестти мына ушу жердеги эле результат деген жерге мен буга чейинки иштеген тесттеримди жыйынтыктарын көрсөтүп берейин. Мына результат тест. Бул жерде канча окуучунун келип жаткан тесттери бизге келет. Мына 27 мартта кетирсек, 27 мартта окуучу классы канча убакытта канча процент алгандыгы келип чыгат. Биз бул жерден кайра муну печатка берип чыгарып алсак да болот. Мына бизге бардык окуучунун фамилиясы, аты менен канча процент алгандыгы бизге келип түшөт. Азыр бир аз эме болуп атат. Мынакей мындай болуп бизге окуучулардын саны келип түшөт. Биз мына ушинтип кайтарым байланышта жүргүзсөк болот. Биз эми ар бир аткарган тапшырмабыз боюнча мынакей бизге берилген грамоталарды жүктөп алсак болот. Бул жерде биз өзүбүздүн грамоталарды награды деген жери бар. Мына ушул жерден биз өзүбүздүн сыйлыктарыбызды көрсөк болот. Жана бул сайттан биз башка түзүлгөн тесттерди дагы көчүрүп алып,
окуучулар менен иштесек болот. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик каалайм. Барыңыздар бул сайт менен иштөөгө чакырам. Саламатта калыңыздар.